Биздин Кыргыз-Түрк Манас университети Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын биргелешип, ушул ортоктошуп эки мамлекеттин ортосунда түзүлгөн мамлекеттик университет болуп эсептелинет. Университеттин түзүлүшү 1995 жылы 30 сентябрда Түркиянын Измир шаарында кол коюлган, эки өкмөттүн ортосунда кол коюлган келишменин негизинде түзүлгөн. Анан ошо 1997 жылдан бери академиялык мындай билим берүү иштерин, илимий иштерди жүргүзө баштаган. 97 жылдан бери, бирок расмий түрдө 95 жылы курулган. Университетте негизги мындай тилдер бул кыргыз тили менен түрк тили. Сабактар эки тилде жүргүзүлөт. Кыргыз тилинде жана түрк тилинде. Себеп дегенде орток университет болгондон кийин профессордук курамдын жарымы Түркиядан, жарымы Кыргызстандан болуш керек, бирок иш жүзүндө негизи Түркиядан окутуучу профессордук курамдын 40% келип иштейт, мындай жалпы жонунан. Кыргызстандан 60%. Ошондуктан сабактардын 60% кыргыз тилинде жүргүзүлөт, 40% түрк тилинде жүргүзүлөт. Университетибизде 9 факультет, 4 жогорку мектеп, анан кийин магистратура, аспирантураны камтыган дагы 2 институтубуз бар. Табигый билимдер институту жана социалдык билимдер институту. Ошондой эле андан тышкары чет тилдер жогорку мектебибиз дагы ишмердүүлүк көргөзүп келе жатат. Студенттерди биз жеке эле Кыргызстандан кабыл албайбыз, Түркиядан дагы келишет, башка өлкөлөрдөн да келишет, кошуна өлкөлөрдөн, негизинен басымдуу көпчүлүгү Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркменистан, Афганистан, андан ары Азербайжан, Россия, Монголия сыяктуу өлкөлөрдөн, Кытай Эл Республикасынан дагы студенттерибиз бар. Жалпысынан университетте азыркы мезгилде 6,5 миңдей студент окуйт. Булардын бирок 80% Кыргызстандын жарандары.